Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, береке сиздер менен болсун. Мынакей 30 күндүк орозону кармап Кудай буйрса кереметтүү айткадагы жетишкен Кудайга шүгүрлөрдү айтабыз. Жана өзүнүн үлгүсүн, өрнөгүн калтырып кеткен сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтып болгон соң 5-чи менен кала бериңиздер. Орозодо 30 күн теле долбоору уланууда. Урматтуу теле көрүүчүлөр, аралыкты сактап, коомдук жайларда, кайсыл жерлерде болбосун маска тагынып, элибизге мамлекетке жардам берели. Анткени бул ден соолук, бул аманат. Кудай Таала орозоңуздарды кабыл кылсын. Бүгүн сиздер менен ушул айт темасында сөз кылайын деп турабыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Расул Акрам Ислам институтунун ага окутуучусу Нурбек Токтоболов дин аалымы устазыбыз келген. Салам алейкум. Алейкум салам. Аллах Таала кабыл кылсын ибадаттарды, туткан орозолорду. Айтка токтолсок, айт деген эмне? Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Аллах Таалага көптөн көп мактоолор болсун, чексиз шүгүрлөр. Жана да сиздерге да рахмат ушул каналыңыздарга чакырып бизден маек алганыңыздар үчүн. Ал эми айт тууралуу айта турган болсок, айт күнү бул өзү Аллах Тааландан мусулман калкына берилген бир майрам болуп эсептелинет. Кудай Таала тараптан келген диний майрам болуп эсептелинет. Бул майрамга негизи каршы чыгуу такыр эле тыюу салынган майрам. Буну майрамдаганга шарт түзүп беришлик жана дагы ага каршы чыгышлык болбойт. Шарт түзүп бериш керек, бирок ага каршы чыкканга болбойт. Ал эми ушул айт деген сөздүн өзүнө токтоло турган болсок, айт бул араб сөзүнөн келген сөз. Бунун түп тамырын карай турган болсок, абада же болбосо аудун ушундай тамырдан келет. Бунун мааниси кайтуу деген түшүндүрөт. Аада дей турган болсок, ошондо бул бир киши ошол бир нерсеге кайтып келди, өзүнүн башатына кайтып келди деген мааниде беребиз. Же болбосо баягы биз айтабыз го, жылкы баягындай оттоп келип өзүнүн баягы казыгына келип кайра келет дегендей, ошол сыяктуу баягы ауд деген же болбосо айт кайтып келишлик, кайтуу деген маани берет. Бунун мааниси кандай? Эмне нерсеге кайтып келебиз? Бул биздин алгачкы жаратылышыбызга кайтабыз. Бул дегени пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Ма мин маулудин илля юладу аля фитратил ислам, же болбосо аля фитрати. Ар бир төрөлгөн перзент фитратта төрөлөт. Фитрат дегени бул баягы жаратылыш. Аны болсо эми алымдар айтып келет. Же ислам дини деп да айтышат, же болбосо Аллах Тааланы таанып билүү деп, ошондой баягы алгачкы жаратылыш кандай болот? Таза болот. Ар кандай ыплас нерселерден, капырлыктан, тоң моюлдуктан, ошол нерседен жок болгон, аруу болгон бир жаратылышты айтат. Кийин уландысында мисалы анын эки ата энеси фабаваху юхавиданихи, анын ата энеси келип туруп ошол фитратты бузуп, же болбосо яхуди кылып коюп атат, же болбосо юнассиранихи дегени баягы насрани, масихи кылып, христиан кылып коюп атат, өзүнүн динине буруп. Жана дагы юмаджисанихи, же болбосо от парас кылып, же башка бир диндерге бурмаланып, баягы фитрат бузулуп кетип атат. Эми ошол биздин айта турган сөзүбүз бул айт дегенде биз орозо айында 30 күн Аллах Таалага ибадат кылып, орозо кармап, намаз окуп, таравих намаздарын, жана дагы көптөгөн жакшылыктарды кылып, Куранды хатым кылып, Кудай Таалага кайтуу, ошону биз канчалык 11 айда Кудай Тааладан эгерде алыстап кеткен болсок, ушул айда кайра кайтып барабыз, баягы биринчи жаратылышка. Анан ошол айт 30 күндүн мээнетинин негизинде, анан айтта келип туруп биз ошол фитратка кайттыкпы же кайтпадыкпы деген бир натыйжа алышлык күн да. Ошондо бир адам баласы өзү сезип калат. Ошо айт күнү Кудай Таалага болгон көз карашы өзгөрүп, фитраты, жаратылышы баягындай динди кабыл кылышлыкка, жана дагы ошол ой пикирлери өзгөрүп, Кудай деп калат. Ана ошол фитратка кайтып келишликти айт деп айтабыз. Ошол айт орозо айт болуп эсептелинет. Анан эми бизге Аллах Таала тараптан берилген айттарды экөө. Бул орозо айт менен анан курман айт. Ошо эки күндө тең айт болуп эсептелинет.
Эми ошол айта кеткендей, эгерде биздин кайтуу күнүбүз ошол фитратыбызга, жаратылышыбызга кайтуу күн бул ороз айт болгон болсо, ошол ороз айтта эмне нерселерди кылышыбыз керек, эмне нерселерди кылганга болбойт дегендей. Ошол тууралуу айта кете турган болсок, айт күнү таң атпай ошол багымдат намазын окуп алгандан кийин биз жуунабыз, тулку боюбуз баары тазаланабыз, гусул алабыз, баардык немелердин баардыгынан баягы тырмактарыбызды алып, дагы башка нерселерди кылып, жакшы кийимдерди кийинишибиз керек. Эми жаңы кийим деп шарт эмес, жакшысын, тазасын. Баягындай кудум эле бир майрамга бараткандай же болбосо бир тойго бараткандай жакшы кийинип алып, майрамдык маанай менен жакшы атыр жыттарды себинип алып, анан кийин чыгаардан алдын таттуу нерседен жеп чыгышыбыз зарыл. Таттуу. Мисалы курмадан, эң жакшысы курма. Аны так кылып жейбиз. Экиден эмес. Пайгамбарыбыз ушуну жегенби? Кандай? Ооба, ошол тууралуу мисалы пайгамбарыбыз ушул чыгаардан алдын курма жеп чыккан. Ошондуктан бизге дагы ошондой эле курмадан алып бир же болбосо 3 так кылыпчы, 5 кылып жеп алышыбыз зарыл. Такстан да. Бунун максаты эмне себептен жейбиз? Бунун деген мен бүгүн орозо эмесмин, ошону билдиришибиз зарыл да. Мен кечээ күнү мен орозо кармап таң атканда баягы оозду жаап күн бою сактанып келдим го. Бүгүн айт. Бүгүн айт маанайы менен бүгүн жешибиз керек деген ошол баягы орозодон мен орозо эмес экендигин билдирип коюш үчүн өзүмө ошону жеп алышыбыз зарыл. Анан кийин намаз окула турган жайга жөнөйбүз. Ошол намаз окула турган жакка барардан алдын чыгып, ушу даярданып алып, жол бою баратканда бир жол менен барабыз. Кайткан кезде башка жол менен кайтып келебиз. Ооба. Бул пайгамбардын өрнөктөрүнөн эмес? Ооба да. Албетте, бунун тууралуу мисалы айта кете турган болсок, Инна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям кана яхруджу илал айдайни мин тарикин ва ярджиу мин тарикин ухра дейт. Пайгамбарыбыз дайыма баягы эки айтка кайсы бирине чыкпасын, бир жол менен чыкчу үйүнөн, анан кайткан кезде башка жол менен кайтып келчү дейт. Ооба. Ошондуктан биз дагы ошол барганда бир жол менен барган болсок, экинчи жол менен башка жол менен кайтып келе беребиз. Жана ошол жолдо бараткан кезде такбир айтышыбыз зарыл. Такбир айтканда кандай, эми баягы Аллаху акбар деп такбирлерди айтып, ушул жерде бир маселе. Жанагы бир жол менен барып, кайра башка жол менен кайтуу боюнча. Балки машина менен баратсак деле ошондойбу? Же албетте, негизинен жөө барышлык бул мустахаб. Бул жөө барганыбыз жакшыраак. Эми эгерде жакын болсо, ал эми аянтчабыз, эгер аянт баягы намаз окула турган аянт алыс болгон болсо, анда машина менен барабыз. Уна менен баратканда деле ошол эле неме, мисалы бир жол менен келип туруп, ошол эле башка жол менен кайра кайтып барабыз үйгө. Кандай ыңгайлуу келсе да. Ошол кайтууда эмне себептен баягындай башка жолдор менен деген себеби бир неме бар, мааниси бар да. Бул дегени баягы башка бир адамдардын үй бүлөлөрүнө кирип, эскерип, жана баягындай бир туугандар бар, алардын акыбалын учурашып кетип, бар сурап кандайсыңар, жакшысыңарбы деп куттуктап, жакшы сөздөрдү айтып, жакшы тилектерди тилек кылып, анан кийин үйүнө кайтып келе берет. Кайткандан кийин баягы өзүнүн үйүнө кирип, баягындай өзүнүн маанайы менен майрамды улантып берет. Устаз, бизде Кыргызда дагы ушундай түшүнүк бар. Жети үйгө барыш керек деген бул кандай? Эми ал биздин салтыбыз. Биздин салтыбыз. Ал динге эч кандай немеси жок. Бул биздин кыргыз элинин өзүнүн салты. Динге каршы келбейт. Жети үйгө болобу, бир үйгө болобу, канча үйгө кааласа кирсе кире берет. Кээ бир жерлерде, мисалы, ошол кошуналар мындай бөлүп алат экен да, устаз. Мисалы, эртең менен үчөө сен 3 кошунан sonra 3төн кийин 3-өнүкүнөн анан мындай депчи. 3төн кылып, 4төн кылып ушундай бөлүшөт. Эми ал ошол баягы тажрыйбанын негизинде келген ыкмалар деп ойлойм муну. Себеп дегенде ошол баардыгы чыгып ала турган болсо, анан кимдикине барабыз. Барганда бирөө күтүп алыш керек да. Ооба. Күтүп алганда баардыгы эшикке чыгып кетип калган болсо, үйдө эч ким жок болсо, ким күтүп алат дегендей. Ошого кээ бир учурларда бирөөсү даярдык көрүп, баягы элди тозуп алгандан кийин кыйнабаш үчүн анан кийин алар менен чогулуп башка үйгө кирип дегендей кошуна колуңдордун баардыгын бир сыйра бири-биринин алеги алышып
Анан барганда дегенде барып эле айт десе баягы биз 20-30 күн, 29-30 күн орозо кармаганда ашказаныбыз баягы даяр эмес да, сразу жегенгечи. Ошого акырындап өзүнө карап дегендей. Толтуруп албай, ошол аз-аздан жеген жакшыраак болот. Жакшы, анда дагы ушул айттын адеттерине токтолсоңуз. Андан тышкары мисалы баягы үйдөн чыгаарда баягы айта кеттик го, неме бир нерсе жеп алыш керек депчи. Ошол Курбан айтка келе турган болсо, Курбан айтта жейилбейт. Үйдөн чыккан кездечи. Үйдөн намаз окугандан кийин жегенге болбойт. Намаздан кийин жешебиз зарыл да. Ал эмне үчүн дей турган болсо, ал түзмө-түз үйгө келип туруп баягы курбанчылык чалган немеси бар да, курбанчылыгы бар да, ошондон остийсиң дейт да. Келипчи намаздан кийин. Ошол курбанчылыкты да анан намаздан алдын сойгонго болбойт. Ошондуктан намаздан окуп келип алып, аны союп, анан кийин бышырып туруп кичине остийип, ошондон остийсиң дейт да. Анан бул дагы бир береке үчүн. Ооба. Андан тышкары айта кете турган болсок, намазга келерде, намазга келип аянтчага келген кезде намаз башка бир намазды окуганга тыюу салынат. Мисалы, кээ бир учурларда көрүп калып атабыз, намазга келгенде намаз баштала элек да, 2 рекет окуп алайын дейт, анан намаз окуйт, такыбалык кылыпчы. Соолун алайын деп, бул тыюу салынат. Эч кандай намаз окуганга болбойт, намаздан алдын жана намаздан кийин дагы. Демек, устаз ошол жерде имамдын же болбосо алымдардын сөзүн угуп эле олтурган жакшыраак экен да? Ооба. Буга мисалы, албетте. Ошол жерде мисалы ар кандай сөздөр айтылат, алымдар келип сүйлөп атат, ошолорго кулак салып, элдин келгенин көрүп, өзүн да көргөзүп, ошол жерде отуруп, тынч кулак салып отурган жакшыраак. Буга мисалы айта кете турган болсок, Абдулла ибн Аббас мындай дейт: Инна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям яумал фитри салла яумал фитри ракаатайни. Лам ясил каблаха ва ба'даха дейт. 2 рекет ошол ороза намазын окуп, ороза айттыкым болобу, курбан айттыкым болобу, айырмасы жок. 2 рекетин окуганда алдындагы намаз окуган эмес, андан кийин дагы намаз окуган эмес дейт. Ошондуктан бул адептерди сакташыбыз зарыл. Барып туруп баардыгыбыз чогуу биргеликте 2 рекет окуп анан кайтабыз. Анан устаз, пайгамбарыбыздын ошол энелерибиз, же болбосо биздин апалар, эжелер, жеңилер, ошол алар кандай шартта ошол айт намаздар? Эми ушул тууралуу дагы пайгамбардын буйругу бар. Айтат, сахабалар айтат, пайгамбарыбыз бизге эркектерге буйрук берет эле, өзүңөрдүн аялыңарды эгерде курбан айтка же болбосо орозо айтка келе турган болсо, анда аларды толук хижабын сактап чыгышсын, ошол буйрук берет эле. Мындайча айтканда, тыюу салынбайт келишилгене. Аянтчага, бирок мечитке эмес, аянтчага. Аянткабы кайсы бир жерде намаз окулган болсо, ошол жерге барышлыгына тыюу салынбайт. Үйдө болсо жакшыраак балким. Тыюу салынбайт, анан кийин жыттануу аларга болбойт. Баягы атыр себинген болбойт. Анан кийин жолдун чети менен басышлык керек, себеп дегенде эл топ болуп баягы немеге бараткан болсо, аларга аралашып кеткен болбойт. Чет жагынан өзүнө жай неме таап, анан арт жагында эгер сап тизип окуй турган болсо, тыюу салынбайт. Бирок ушундай шарттар менен анан көздөрүн дагы тыюу салуу менен, бул көз тыюу салуу бир гана эркектер, аялдарга эмес, эркектерге дагы буйрулган. Андан тышкары ошол намазга барган кезде намазды окуп бүтөр соң эл тарайт да. Ооба. Эми бул болсо, бул сүннөт баягы биздин башчыларыбызга сүннөт да. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям намаз окуп бүткөндөн кийин туруп алып кетип калчу эмес да. Ал намаз окуган кезде, намазды окуп бүтүргөндөн кийин ошол ортого келип, ортораак жерге келип туруп алып элди карачы да. Элдин кетип атканын, элдер кандай маанайда кетип атат, алардын акыбалын карап, Вакыт бөлүп, Вакыт бөлүп алардын кетишине көз салып турган. Демек, мында да бир хикмат бар. Ооба, ошол эл менен аралашуу деген бир хикмат да. Элге жакындоо. Экин эл менен болуу, элдин башчысы, элден чыккан башчы дегенди түшүндүрөт. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бизге келген пайгамбар да. Эл үчүн өзүнчө болуп бир баягындай өзүмчүл болуп ала турган болсо, анын артынан эч ким элчибейт. Андыктан ошол эл чогулган жерде, анан кийин бул дагы ыйык болгон айт болуп атат. Ошол кезде баягындай тарап кетпей,
ошол жерде элдин кайтуусун көрүп туруп анан кийин кетчү дейт пайгамбарыбыз. Бул дагы бир сүннөттөргө кирет. Анан айта кете турган болсок, мисалы демек биздин жанагы муфтилерибиз чоңдор ушул сүннөткө амал кылышат экен да, учурашып, көрүшүп, кучакташып, анан сүрөткө түшүп. Эми сүрөткө түшүү ыктыяр нерсе го, шариатта айтылган, буйрулган нерсе эмес, бирок ошол амандашып, саламдашып, акыбалын сурап, алардын маанайын билип, аларга майрамды куттуктап, ошондой жакшы бир маанайда өткөзүшүлүгүбүз зарыл. Чоңу болсун, кичинеси болсун, баарыбыз. Биздикилер тилек кылат устаз, ушундай аалым болсо экен, элге бир кызмат кылган адам болсо экен, балдар менен сүрөткө түшүп азыр ушундай болуп баратат го. Ооба, ошол немеге, айтка, намазга жаш балдарды да ээрчитип алышыбыз зарыл. Көрсүн. Биринчиден ошол майрамды көрсүн, биздин майрамыбыз ушундай өтөт. Жана да ал жерде жакшы сөздөр болот, алымдарыбыздын сөздөрү болот. Алар келип жакшы сөздөрүн айткан кезде алар кулак салсын. Кичинесинен баягындай үйрөнө берсин. Туура динди кандай болот. Ошол ал жерге келип баягы биздин өзүбүздүн дин алымдарыбыз сүйлөйт да. Анан алардын сөздөрүн кулагына илине берсин деп үйрөнө берсин, кандай болот экен. Ошого жаш балдарыбызды ээрчитип алганыбыз жакшы. Анан өзүңүз айта кеткендей, баягы муфтийибиз болобу, же жакшы ошол жерде келген коноктор болобу, алар менен учурашып, аларга да баягы кичине бала учурашып, алардан дубасын алып калса дагы жакшы болот албетте. Жана дагы бул баланын тарбиясына дагы өтө чоң таасир берет. Келечекте ооба. Бул баягы барып туруп эле бир чоң адамдарга ошончолук көпчүлүктүн арасынан барып саламдашып чыга турган болсо, баягы тартууну деген нерсе жоголот балада. Шык болуп, стимул болот. Эртеңки күнү ошол нерсеге умтулат. Эл менен иштешликке өзүнчө болбой элечи, өзүнчө болуп баягындай жат болбой, өз болот. Дипломат болот экен да устаз, Иншалла. Иншалла. Жакшы буласак. Анан бул намазды айта кетелик, бул намазды окуган кезде эч кандай азан айтылбайт. Жана дагы комат да айтылбайт. Буга мисал Жабир разияллаху анху айтат, мен дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен көптөн көп намаз окудум дейт. Ороз айттычы. Курбан айтты да, ороз айтты дейт. Саллайтул айда ма'ан наби саллаллаху алейхи вассалам аксара мин марратин дуна азанин ва ла икаматин дейт. Бул дегени мен ошол намазды эч кандай комат айттырбас, жана да азан айттырбастан көптөн көп окуганмын дейт. Пайгамбарды көргөмүн дейт. Ошонун артында пайгамбардын артында мен намазды көп жолу окугам дейт. Мындан чыгат, биз дагы ошол азан айтпастан, жана дагы камат айтпастан намазды окушубуз керек. Жана да биз бири-бирибизди көргөн кезде баягы тууганыбыз болобу, таанышыбыз болобу, тааныбаган адамдар деле болобу, аларга биз дуа кылышыбыз зарыл бири-бирибизгечи. Бирин-бирин көргөн кезде биздин ибадаттарыбыз 30 күн бою таң атпай туруп, орозонун сахарды жеп, анан кийин күндүзү толугу менен тыйылдык, кечки маал тарахты окудук, ибадат кылдык, хатым Куран кылдык, жана да көптөгөн нерселердин баарын жазадык. Эми Аллахым ошонун баарын кабыл кылсын. Сиздикин дагы, меникин дагы кабыл кылсын деп дуа кылабыз бири-бирибизге жолукканда. Жалпы эл журтка. Ооба, жалпы эл журтка да тынчтык тилеп. Оор болбосун. Ооба. Жана жакшы дуаларыбызды кылабыз. Жана дагы ошол фитр садака бар, ошону айта кетелик. Ошол кайсыл убакытка чейин берилиш керек? Ошол фитр садаканы ошо орозо киришилиги менен орозо айт намазы окулганга чейин берилиш керек. Чейин. Окулгандан кийин берилсе кандай? Анда ал ошол баягы мөөнөтүнөн өтүп кеткен болот. Мөөнөтү ошол. Биринчи күндөн баштап, орозо кармадык, ошол күндөн баштап орозо намазын окуганга чейин беришилиги зарыл. Буну бергенде эмне максатта беребиз? Бул дегени баягы могул келе жаткан эмки орозого чейинки 1 жылда, 11 айда Аллахым бизди аман эсен ар кандай оору сыркоолордон сактасын деп беребиз. Эми адамдар биз бир өлчөмдө эмес, бир канча өлчөмдө коюлган ал жерде муфтияттын өлчөмү менен. Адам өзүнүн акыбалына жараша берет, деңгээлине жараша берет.
эми карапайым болуп неме болгон болсок баягы эң ылдыйкы баа менен азыр 40 сом болуп атса керек. Ооба 40 сом менен берет өзүнө, келинчегине жана дагы бала чакасына берип коюп неме кылат. Жакшы устаз Санат, бул жерде ошол жанагы айт майрам дегенде пайгамбарыбыз дагы ошол айттан кийин кандай нерселер менен алектенген? Бизде көбүнчө эле ошол айт болуп жакшы айт майрамдоо. Анан кээде ошол бизде кыргыздар билесиз мындай майрамдоонун адебинен чыгып, же болбосо майрамдоонун бир маданияты кандай болуш керек? Эми бизде бул Кудай тараптан келген бул майрам болгондон кийин бул майрамды ошол шариаттын чегинде өткөзүшүлүгү зарыл. Таң атпай намаз окудук. Эми күндүз эмне кылабыз? Күндүзү ошол баягындай күнөөгө бара тургандай жолдордун баардыгынан сактанышыбыз керек. Мисалы ошол могул жерде өткөн алымдарыбыздын кылган адептеринен бирөөсүн айта кетейин. Айтыңыз. Абу Хатам айтат, баягы Китабул Вара китебинде Хасан ибн Синан айт күнү баягы намазга чыгат эртең менен. Эртең менен чыгып, анан кийин үйүнө кайра кайтып келет да. Үйүнө кайтып келген кезде келинчеги улам эле кызганып, ага баягындай сөз узатат да. Мынакей Кам мин марратин имраатин хасанатин кад назартал яума илайха дейт. Бүгүнкү күнү дейт, сен мынакей азыр намазга барып келгениңче канча деген жакшы аялдарды, сулуу аялдарга карадың. Канчаны карадың? Айтчы мага деп эле кызганып сүйлөй баштады да. Анда Хасан ибн Синан унчукпайт. Жооп бербей коет. Бир жооп бербейт. Кайра эле ошол сөзүн кайталай берет. Анан баягы өтө көп кайталай бергенден анан баягы бул ачуусу келип кетип айтат. Вайхака ма назарту дейт. Мен эч кимге караган жокмун дейт. Эркегине деле караган жокмун, аялына деле караган жокмун. Илла фи ибхамай мунзу харашту хатта ражату илейки. Мен ушул бармагыма дейт, ушул бармагыма үйдөн чыкканымдан баштап кайра сага кайтып келгенче ушул бармагыма карап эле келдим дейт. Башка эч кимге караган жокмун деп ушул бармагын көргөзөт да. Керемет жооп бердиңиз. Ошо мындан максатыбыз биз көзүбүздү сактап, эми ал жака эл чыгып атат. Элдин арасында аял заты дагы бар. Анан ошол эле аялдар деле, эркектер деле бири-бирине карап деп баягындай көңүл узатпастан. Өзгөчө мына автоунааларда, маршруткаларда бет маңдай болуп калганда, мындай көздү алып, сактанып. Кыскасы ошол Аллах Тааланын шариатын аткарганга аракет кылышыбыз керек. Себеп дегенде биз башында айта кеттик го. Айт деген бул баягы кайтуу. Аллах Тааланын бизди жаратып койгон фитратка кайтышлык депчи, жаратылышка, таза жаратылышка. Ал таза жаратылышта эмне? Күнөө жок. Күнөө жок. Күнөө деген Кудай Тааланын буйругунан баш ийбестик кылып кайтып кетишлик деген нерсе жок. Ошого кайтышыбыз керек. Аны 30 күн бою намаз окуп алып анан кийин 30 баягы ороз айт күнү келип алып туруп ар кандай Кудайга жакпаган иштерди кылышыбыз бул такыр эле туура келбейт да. Демек, 30 күндүк бир айда балким ошол тарбияланып, жан дүйнөнү нурлантып, анан ошо менен жакшы нук менен кетүү деген маселе да. Ооба, албетте. Ошол алымдарыбыздын айткан сөздөрүнө дагы токтоло кете турган болсок, Хасан өзүнүн баягы Латаифул Маариф деген китебинде мындай дейт да: "Куллу яумин ар бир эле күн дейт. Ла юсаллаху Аллах Таала ошол күнү Аллах Таалага күнөө кылынбаса, фаху айдун. Ал айт дейт. Ал биз үчүн айт дейт. Кайсыл эле күн биз үчүн эгерде күнөө кылынбай турган, биз тараптан күнөө кылынбай турган болсо, мен үчүн ошол күн айт болуп эсептелет. Анан дагы ар бир эле күндө эгерде момун киши өзүн Кудай Тааланын өзүнүн жаратуучусуга өзүнүн убактысын бөлүп туруп ибадат кыла турган болсо, зикир кыла турган болсо, шүкүр кыла турган болсо, бул дагы айт болуп эсептелет. Андыктан бул күнү дагы биз баягы орозо күнү 30 күн бою ибадат кылгандай, бул күнү дагы Кудай Таалага күнөө кылбай ибадат кылышыбыз зарыл дегенди да. Жакшы устаз, биздин 5 мүнөт убактыбыз калды. Ушул айт жөнүндө айттык, айттын адептери жөнүндө айттык, баруу келүү жолдорун айттык. Эми ушу айттын дагы сырлары, хикматы жанагындай бизде эми зыярат кылуу дейт го, ошол баягы туугандарга болсо, устаздарга болсо, кошуналарга. Ушулардын жол жоболору, тартиптери кандай?
жолжоболору ошол кайсыл эле үйгө барбасаңыз, кайсыл эле үйгө кирип ошондон таам тыта турган болсоңуз, аларга андан сырткары дагы дуа кылышыбыз керек. Дуа кандай дуа болот? Ошол мынакей 6 сахабалар жана андан кийинки табииндердин кылган сүннөтүнө карай турган болсок, адептерине карай турган болсок, алар дуа кылышчу. Алар айтышчу 6 ай ушул менин азыркы өтүп аткан ороз айт, Рамазан айы бар го, ушуну кабыл кылгының деп дуа кылып өтүшчү да. Кабыл кылгының депчи. Ошону биз канчалык кемчилик менен кылып койдук. 6 ай. Айлап. Айлап. 6 ай бою дуа кылып чыгат. Кийинки 6 айда ошол Рамазанга бизди жеткизгиниң, аман эсен жеткизгин, кийинкиде ошол кийинки келе турган Рамазан айын толук жакшы, мурункудан дагы жакшыраак кылып тосуп алайлык деген дуа кылышчу. Ошол сыяктуу келип туруп, баягы биздин туугандарга, кимдин үйүнө кирген болсок, аларга да дуа кылайлык. Бул Рамазан айыңыз кабыл болсун, ушу кылган ибадаттарыңыз, жакшылыктарыңыз баардыгы кабыл кылган болсун Аллахым. Белектерден берсе болобу? Белектерден, албетте, ал эч кандай тыюу салынбайт. Бул биздин адеп же болбосо биздин маданиятыбыз деп койсок болот да, кыргыздын өзүнүн. Бул шариатта мисалы тыюу салынган нерсеге кирбейт. Мисалы белек бере турган болсоңуз, жакшылык тилей турган болсоңуз, барып туруп алын таам жасаган оокатынан бир ос тийип коюп, аларга жакшылык тилеп кете турган болсоңуз, биздин баягы өзүбүздүн келген ата бабабыздан келген бир жакшы салттарыбыз. Устаз, ушул нерсе биз аябай кыргыздар жакшы өздөштүргөнбүз да. Мында башка күндөрдө эле барса пакет көтөрүп барат го. Таттуу бир нерсе алып, анан той топур той аш болсо деле пакет алып кетип, аны бөлүшүп жеп дегендей баягы мындай жакшы бир көрүнүш да. Кудай буйрса уласаңыз. Жок, ошо айта кете турган болсок, мисалы сиздин айткан сөзүңүзгө, мисалы бир нерсе ала бара турган болсоңуз, пайгамбарым айткан сөзү бар, бири-бириңерге хадия алып баргыла бергиле депчи. Себеп дегенде бири-бириңерге махаббат болот, бири-бириңерге жакшы болгон көз караш пайда болот, сүйүнүч болот. Анан кийин алардан да калыш керек, алар да берсин, алар да келсин. Бул баягы өзүбүздүн мамилебизди оңдойбуз. 11 ай бою мүмкүн жаман сөз айтып койгондорбуз, мүмкүн ортодо бир араздашуу болгондор. Анан ошол күнү барып туруп, ким менен араздашып кеткенсиз, ошол кишинин үйүнө барып туруп, анын оокатынан таам татып чыгып, анан ага да бир белек көтөрүп алып, аныкынан да бир белек көтөрүп чыгып, ошондой бир мамилени оңдошубуз зарыл. Андан тышкары биздин могу дагы бир дуа кылып өтө көңүл буруучу нерсе бул дуа. Дуа кылышыбыз керек. Мисалы могу дуага көңүл бура турган болсок, бул Яхья ибн Касир өзү айтат, биз мусулмандар көптөн көп Аллах Таалага дуа кылчубуз дейт. Дуабыз дагы бул дейт. Аллахумма саллимна иля Рамадана ва саллим лана Рамадана ва саллимху минна мутакаббалан. Бул дегени жараткан, бул Рамазанды бизге жеткиз. Бизге келерки Рамазанды толугу менен ошол бизге жеткизгениң, жана бизди дагы ошол Рамазанга аман эсен кылып жеткизгениң, эч кандай кырсыксыз аман эсен жетейлик. Жана дагы ушул Рамазанды биз өтөгөндөн кийин, бүтүргөндөн кийин муну кабыл кылгынаң деп дуа кылышчу да. Ошондуктан биздин баягы дуабыздын эле максатыбыз ошол Рамазан айында кылынган ибадаттарыбыздын баардыгы толугу менен кемчиликсиз кабыл болсун деген бир дуа. Жакшы, анда устаз, эл журтка куттуктооңуз, дуаңыз. Алхамдулилла, мына ороз айт келип барыбыз, ушул маан жакшы маанай менен Рамазан айын өткөзүп алдык. Кудай Таалага ибадатты кылдык, Аллахым кабыл кылган болсун. Жана да ар бир үйгө Кудайым береке берген болсун. Жана да ар бир үйдөгү мүчөлөргө ошол Аллах Таалага болгон кайтуу берекелүү болсун. Кайтышлыкта дагы Аллах Таалага ошол өзгөрүү менен жакшылыкка, Аллах Таала Куранда айтат, мен эч бир коомду өзгөртпөймүн, алар өздөрү өзгөртмөйүнчө. Андыктан эгерде биз жакшылыкты тилеген болсок, анда биз ошол өзүбүз ошол жакшылыкка ылайыктуу болуп өзгөрүшүбүз зарыл. Ошондой өзгөрүүгө жетишибиз зарыл. Жана да ошого жетейлик. Аллах Таалам ошого топуктук берген болсун бизге.
жана дагы мамлекетибизде тынчтык болуп, ар кандай оору сыркоолордон Аллах таалам өзү сактаган болсун бизди. Бардык мусулмандарга ушул Орозо айт майрамы куттуктайм. Жазакумуллаху хайран. Алла разы болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул куттуу майрамыңыздар куттуу болсун. 5 каналдын жалпы чыгармачылык жамааты жана ошондой кут курулуш компаниясы сиздердин жалпы майрамыңыздар берекелүү болсун деп куттуктайт. Элибиз өнүп өскөн күчтүү бай өлкөлөрдөн болсун, ички тышкы карыздардан кутулалы деп дуа кылалы. Жалпы журтубуз менен урматтуу бир туугандар, кыргыз элибиз өнүп өскөн өлкөлөрдөн болсун, экономикасы күчтүү, эң негизгиси ыйманы күчтүү, ыйман державасы болгон өлкөлөрдөн болсун деп тилек кылабыз. Кийинки жылдарга, кийинки орозолорго Кудайга жеткизебер деп жалбарып суранабыз. Кийинки орозолорго чейин амандашабыз. Ассаламу алейкум.